Салам достор, жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн сергек жашоо берүүсүнүн алкагында сиздер менен жаңы көнүгүүлөрдү жасамакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Достор, бүгүн биз кандай көнүгүүлөр жасайбыз? Бүгүн биздин жасачу көнүгүүлөр растяжка, денени чоюу мындайча айтканда. Бул үчүн бизге өткөндөгү тренер биздин Рустам жардам бермекчи. Анда эмесе жүрүңүздөр. Достор, эсиңиздерде болсо, Рустам өткөндөгү машыгыбызга бизге жардам берген болчу. Мында дагы мен Рустамга келдим, тренировка кылып, машыгымды кылып, анан Рустамдан базовый вот эмелерди, денен чоюунун көнүгүүлөрүн көргөзсө деген ойдомун. Да, Мека, я покажу тебе несколько базовых элементов, которые смогут сделать, в принципе, любой человек, который начинает заниматься спортом. Приступим? Да, давайте начнем. Ноги чуть шире плеч. Делаем глубокий вдох. И на вдохе медленно опускаемся к полу. Ладошками тянемся к полу. Считаем до 5. Ставим ноги вместе. Делаем глубокий вдох. Выдох и опускаемся. Берем себя за пяточки. Считаем до 5. 4, 5. Отлично. Выдыхаем. Шагаем вперед. Становимся на колено. Руками держимся. И затылком тянемся к пятке. Следующий элемент. Мы становимся на коленки. Руки ставим перед собой, вот в такую позицию. И на вдохе делаем волну. И выгибаемся вот сюда. Считаем до 3. Следующий элемент, он более сложный. Давай попробуем его повторить. Давайте, надеюсь, получится. Все, отлично, здорово. Теперь я помогу тебе растянуться. Садись. Достор, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн дене чоюу растяжка көнүгүүлөрүн жасадык. Бизге буга Рустам жардам берди. Рустамга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахмат демекчибиз. Барыңыздарды бул көнүгүүлөрдү үйдөн жасоого деле мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан барыңыздарды жумасына жок дегенде 2 жолу бул көнүгүүлөрдү жасап, сергек жашоого аттаныңыздар демекчимин. Рустам, спасибо вам большое. Пожалуйста, занимайтесь спортом, приходите на тренировки. В здоровом теле здоровый дух. Пока-пока. Достор, биздин YouTube каналга жазылууну унутпаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Жана ошондой эле кайсы жылдызды же саясатчыны биздин машыгууда көргүңүз келет, комментарийде калтырыңыз, биз кийинки машыгууга ал адамды чакырабыз.